Ядролук курал ушунчалык коркунучтуу экенине карабай, дүйнө бул куралдан эмне үчүн баш тарта албай жатат? Мен буга чейин мындай ойлончумун. Эгер АКШ менен Россия сыяктуу чоң өлкөлөр бул курал жер бетине тозоктой азапты алып келерин билишсе, анда чогулуп отуруп бул куралдан бирдей баш тартса болбойбу? Мисалы, адистерди бири-бирине жиберип, курал сактаган жерлерди тазалап, заводдорду жаап, баарын жок кылып таштаса болот го дечимүн. Бирок иш жүзүндө дүйнө таптакыр башка абалда жашап жатканын түшүндүм. Азыр бир да өлкө өзөктүк куралдан баш тартып, мындай кадамга бара албайт. Бүгүн ядролук державалар эмне үчүн бул ядролук куралдан баш тарта албашына бир катар себептерди карап көрөбүз. Алгач кимдерде бул курал бар экенин карап билип алалы. Бүгүнкү күндө дүйнөдө 9 мамлекетте ядролук курал бар. Алар: Россия, АКШ, Кытай, Франция, Улуу Британия, Индия, Пакистан, Израиль, Түндүк Корея. Булардын ичинен АКШ, Россия, Франция, Британия, Кытай расмий түрдө ядролук держава болуп эсептелет. Калгандары өз алдынча өнүктүргөн же жашыруун түрдө куралды сактап келген. Эми эң маанилүү суроо: эмне үчүн бул мамлекеттер өзөктүк куралдан баш тарта албайт? Биринчиси — коопсуздук кепилдиги. Ядролук курал бул мамлекет үчүн акыркы чара, акыркы күзүр. Эгер душман кол салууга даярданып жатса, "Эй, мага тийсең экөөбүз тең жок болобуз" деген билдирүү берип, коркутуп турат. Мисалы, Түндүк Корея АКШдан коркот. Эгер ядролук куралдан баш тартса, аны Ливия же Ирак сыяктуу талкалап коет деп ойлойт. Чынында бул ойлор жөн жерден жаралган эмес. Мисалы, Ливиянын лидери Каддафи өзөктүк курал программасынан баш тарткандан кийин көп өтпөй жок кылынган. Саддам Хусейнде өзөктүк курал жок эле. Ошондуктан эч ойлонбостон Иракка кол салышкан. Ушундан сабак алган Түндүк Корея ядролук куралдан баш тартпай келет. Себеби ал үчүн бул анын мамлекетин, бийлигин сактап турган калкан. Экинчи себеп — ишенимдин жоктугу. Мамлекеттер бири-бирине ишенишпейт. Эгер АКШ менен Россия ядролук куралдан бир убакта баш тартса да, мен баарын тазалап жок кылсам, алар жашырып сактап калсачы, анда менден күчтүү болуп кетет го деген бири-бирине шек саноо кала берет. Мындай абал ядролук куралдан баш тартууну дээрлик мүмкүн эмес кылып коет. Үчүнчү себеп — геосаясий аброй жана таасир. Ядролук курал бар болсо, сени менен эсептешет, сүйлөшүүгө чакырат. Жок болсо, сен жөнөкөй көз каранды мамлекет болуп каласың. Курал азыр эл аралык саясаттагы урмат сыйдын бир булагы болуп турат. Төртүнчү себеп — балансты сактап туруу. Бул парадокс сыяктуу угулганы менен, дал ушул ядролук курал дүйнөдө чоң согуштардын чыгып кетишинен сактап турат. Себеби баардык ядролук державалар бири-бирине сокку ургандан коркушат. Анткени жооп да ошол деңгээлде болот. Мындай абалда бири-бирин коркутуу менен бирге тынчтыкты сактоо болуп турат. Бул логика таң калыштуу болсо да, иш жүзүндө иштеп жатат. Эми элестетип көрүңүз. Эгер дүйнөдө өзөктүк курал болбой калса, эмне болмок? Теориялык жактан алганда, бул эң сонун нерсе болмок. Бүт дүйнө куралын таштап, тынчтыкты куруп калса кандай жакшы. Бирок бул өтө кооз, чыныгы жашоодо ишке ашпаган утопия. Анткени реалдуу дүйнөдө эгер ядролук курал жок болуп кетсе, чоң мамлекеттер күчсүз өлкөлөрдү басып алмак. Мисалы, АКШ Түндүк Кореяны оп-оңой эле жок кылып коймок. Эл аралык укуктар тек гана кагаз жүзүндө калып, кимдин күчү зор болсо, ошонуку туура болуп калмак. Азыр деле кээде ошондой болуп жатат. Бирок ядролук куралы бар мамлекеттерге тие албай жатышат. А куралсыз өлкөлөр коргонууга мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Мисалы, Иран азырынча куралы даяр эмес. Ошол себептен АКШ жана Израиль аны каалагандай бомбалашты. Эгерде анын колунда ядролук курал болгондо, мындай ишке барышмак эмес. Башкача айтканда, курал жок болсо, мамлекет ачык эле тизе бүгүп, башка державаларга көз каранды болуп калат.
мындан улам өзөктүк курал коркунучтуу болсо да керекпи деген суроо жаралат. Ооба, ядролук курал коркунучтуу. Анткени ал бир согушта бир эле мамлекетти эмес, бүтүндөй планетаны жок кыла алат. Бирок ошол эле учурда бул согуштун алдын алган курал. Мисалы, АКШ менен СССР муздак согуш маалында 40 жыл бою кармашып, бирок түз куралдуу тирешке барган жок. Себеби экөөндө тең ядролук курал бар эле. Ядролук согуш чыгып кетсе, акыбети кандай болорун эки тарап тең сезип турган. Эгер бул курал болбогондо, 3-чү дүйнөлүк согуш чыгуусу толук мүмкүн болчу. Жыйынтыктап айтканда, ядролук курал бул жер бетине тозоктой азап алып келүүчү күч. Бирок ошол эле учурда дүйнөнү чоң согуштан сактап жаткан калкан. Мамлекеттер аны жек көрүшөт, бирок ошол эле учурда ага жабышып турушат. Кимде бул курал бар болсо, тегерегиндеги тынчтыкты сактаганга жана ошондой эле өзүнүн кызыкчылыгын эске алууга көзүр алат. Дүйнө бир күнү бул куралдан чын эле баш тарта алабы, так билбейбиз. Бирок азырынча андай күн жакындап келаткандай сезилбейт. Албетте сиз менин оюма макул болбошуңуз мүмкүн. Балким сиздин башкача бир оюңуз бардыр. Дал ошол оюңузду комментарийге жазыңыз. Чогуу талкуулайлы. Эгер ушул темадан пайдалуу ойлорду алдым деп ойлосоңуз, каналга катталып, лайктан баса кетиңиз. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуз.